Ушу учурдан пайдаланып алганан эң улук айында отурабыз. Баарыңыздарды Ороз айыңыздар менен куттуктайм. Эми коррупция деген бул өзү эмне? Коррупция деген сиз айткандай бир түшүнүк баалап берип алалык. Бул латын тилинен алганда бул жалпак тил менен түшүндүрөлү, бул чиригендик, бул подкуп деп коет, сатып алуу же саткындык деп билинет да. Коррупция бул кайсы бир деңгээлде көп элементтери бул жана алдамчылык менен же болбосо жана мошенничество деп коет го, ошо менен айкеш келет экен. Бүгүн эми ачык айталы, мына президент Сооронбай Шарипович келгенден баштап, ошол эле биз айтып аткан ТЭЦ, ошол эле мына тарых музейи, ошол эле ипподром, мектептер жана башка бардык коррупциялык көрүнүштөр ачыкка чыга баштады да. Демек, мамлекетте жетекчиликтин эркинен. Эгерде президент, биз билебиз да, Кыргызстанда өзгөчө мамлекеттик жетекчилик эгерде бир нерсени жашырам десе жашырып коет. Депутаттык комиссия түзүлүп, ошол жерде чыкпасын десе чыкпай калат. А биз көрдүк го, депутаттык мына парламентте кичине ойгоно баштады. Ичинде бук болуп калган экен, депутаттар ачык айта баштады бардык фракциялар. Мына ошо депутаттык комиссия канча деген коррупциялык көрүнүштөрдү, схемаларды алып чыгып атат. Демек биз ишеним менен, мына мен жеке өзүм позициямды айтам, мындай бир ишеним менен, үмүт менен азыр отурабыз да. Ритайым туура айтып атат, азыр баарыбыз үмүт менен отурабыз. Себеби мына президенттин өзүнүн эрки менен жана коргоо кеңешинде айтылган сөзүнөн улам коррупциялык схеманын бардыгы чыга баштады да. Эми маселен ушуну аягына чыгарыш керек. Эгер деле мореки козголгон иштер аягына чыкпай, жана камалган коррупционерлер же камала турган коррупционерлер боштондук болуп эркин жүрүп кала турган болсо, эртең мындан 2 эсе желет да. Эң негизги баалана турган бүгүнкү көрүнүш, жагдай, мына азыр президент Сооронбай Шариповичтин өзүнүн жеке көзөмөлүндө коррупциялык күрөш жакшы жүрүп атат. Муну бир баардыгыбыз колдошубуз керек азыр.